Кандайсыңар достор? Мектеп окуучулары үчүн бүгүн өзгөчө шаңдуу күн. Анткени достору менен Куурчак театрынын артисттери даярдаган жомокко көө болушту. Муса Жангазиев атындагы Куурчак театры бүгүн Баткен шаарында шайыр достор жомогун тартуулашты. Биз Муса Жангазиев атындагы Куурчак театры Бишкектен атайын 2 жомок менен чыкканбыз. Бирөө шайыр достор, бирөө болсо Алдар көсөнүн жоруктар деген жомок. Анан азыр ушу жерлерге кыдырып, алайда Ошто болдук, алайда болдук. Азыр эми Баткенде өтүп атат. Кудай буйрса 6-күнү дагы Максат айына чейин барып коебуз. Ал жака бекер коюлат. Кудай буйрса тарбиялык маанisi абдан жакшы балдарга эми жеткинчек өспүрүмдөргө 1-5 класска чейин да бул жерде. Театр кызматкерлеринин айтымында ар бир образды жаратууда каарман менен кошо жашоо зарыл. Мына ошондо гана кичинекей балдар үчүн ишенимдүү жана таасирдүү болот. Бүгүнкү жомокту балдар өзгөчө маанайда кабыл алгандыгын алардын жүзүнөн байкаса болот. Драматическийде мисалы ошол мисалы пьесаны окуганда алганда өзүңдүн каарманыңды аласың, окуйсуң, анализдейсиң, анан ада чыгып өзүң ойнойсуң. Алда бир жашоо болот. Ал эми Куурчак театрынын айырмасы буда дагы читке болот ошондой эле. Анан өзүң окуйсуң, өзүң сөзүн жаттайсың дагы, өзүң кошо жашайсың. Андан кийин колуңдагы Куурчакты дагы кошо жашатасың. Ошондо Куурчак театрында бул 2 жашоо болуп калат да, ошо бир эле моментте өзүң жашап ойнойсуң. Мисалы итти ойноп атсаң, өзүң кошо ит болосуң. Андан кийинки колуңдагы итиңе дагы ойноп аткан итиңе дагы жан бериш керек. Фарида Байдуллаева, Алинур Хаджаев, жаңылыктар.